Баткен районунун чек арага жакын жайгашкан Жаңыбак айылында жашаган ишкер айым Орозгүл Каработоева 200 кыз келинди иш менен камсыз кылууда. Өзүнүн адистиги экономист-менеджер. Бирок бүгүнкү күнү тигүүчүлүк тармагынын адисине айланган. Балдарым кичинекей катар ууда болгондон үйдө эле отуруп, өзүмө кийим тигип ошондон өзүм кийгенди жактырып, клиенттер ошондон келе баштаган. А үйүмө клиенттер көп, үйүм базарга айланып кеткенден анан көчө базар жактан месте алып жумушумду баштаганмын. Алгач 2017-жылы чакан тигүү бөлмөсүн ачкан. Элитти тикмечи болууну каалоочулардын саны көп болгондуктан 2021-жылы атайын тигүү цехин түптөгөн. 5 баланы тарбиялап жаткан ишкер айым учурда кыз келиндерди чеберчиликке үйрөтүүдө. Азыр өспүрүм курактагы кыздар телефон чукуп убактысын кетирбестен бул жерге келип өнөр үйрөнүшөт, кесип үйрөнүшөт. Андан өздөрүнө плюс эконом болот. Базарда кийим кымбат да, өздөрү тигип кийип алышат, үй бүлөсүн камсыздайт, андан кийин иштейин десе жумушка алабыз. Мыскалайдын бул жерде окуп жатканына 3 ай болду. Кыска аралыкта тажрыйба топтоп, айылдыктардан буйртма алып келет. Ошону менен бирге ал базардан кийим сатып албай калган. Мисалы, ушул үстүмдөгү кийимдерди дагы өзүм тигип үйрөндүм. Мурда мага булар өтө кыйын көрүнчү. Мындай карасаң, фасондору да кыйын көрүнчү да, тикчү нерселер. Азыркы учурда булар мага оңойдой эле көрүнөт. Жана азыр базардагы кийимдерди анча тоготпой калганбыз, себеби тигиштер дагы мындай чоң цехтерден чыккандыгына байланыштуу мындай тигиштери кыйшык кеткен да. Мындай түз эмес да. Орозгүл Каработоева ишмердигин кеңейтүү максатында 10 апрелде Баткен шаарында тигүү цехинин өкүлчүлүгүн ачты. Андан сырткары 15 апрелде Разаков шаарында да өкүлчүлүгүн ачканы турат. Бул желим идиштер кайра иштетүүгө камдалууда. Ишкананы Баткен районуна караштуу Бужум айылынын тургуну Кайрат Абдипаттаев негиздеген. Бул аяга ал чет өлкөдө иштеп жүргөндө келген. Ал эми негизги максаты Баткендин айлана чөйрөсүн таза кармоо жана жергиликтүү калкты иш менен камсыздоо. Өзүбүздүн Баткен шаарыбыздан, айылдарыбыздан, Баткен районунан ишчилерди өзүбүз камсыз кылып ушул жерде иштесек деген, башка жака кетпей өзүбүздүн жерибизде иштесек деген максатта. Булар учурда кайра иштетүүгө желим бөтөлкөлөрдү майдалап, жууп, тазалап, камдап беришет. Ал эми даярдалган желимдерди кайра иштетүүгө керектүү жабдуулар жетишсиз. Бул боюнча алар тийиштүү тараптарга кайрылып, учурда өнөктөштөргө же колдоочуларга муктаж. Ошо кайра иштеткенге анча станоктор керек. 1-2 станокторду проект жазып мамлекетке өткөрүп бергенбиз, бирок жооп жок болуп атат. Эртерээк ошол станоктор болуп калса, бизде дагы да бир 20-30 адамга жумуш орун түзүлүп калмак. Баткен облусунда ишкерлердин 50% соода саттык менен алектенет. Анын ичине өндүрүшчүлөр, дыйканчылык менен алектенгендер кирет. Жалпысынан 200дөн ашуун өз ишмердүүлүгүн жүргүзгөн жеке ишкер бар. Аларга Жаш ишкерлер ассоциациясы тарабынан колдоолор, окутуулар болуп турат. Ишкерлердин бири-бири менен байланыштарын түзүп беребиз, ортодо көпүрө болуп. Андан кийинки этаптарыбыз биз тегерек суалдарды уюштурабыз. Бул жакта мамлекет менен ишкерлердин ортосунда көпүрө болуп, ал жакта кандайдыр бир жаңылыктар болсо, жаңы мыйзамдар болсо, ошолорду мындай бири-бирине маалымат катары жеткирип турабыз. Ишмердүүлүгүн жүргүзгөн ишкерлерге эл аралык уюмдар мамлекет тарабынан колдоолор болуп келет. Жакында эле ЖИА аркылуу 50 ишкерге эл аралык уюмдар тарабынан 10 миллион сомго жакын грант берилген. Сабира Бакирбек кызы, Салам Медиа, Баткен.